Ayrılğыс эки дос. Алтынбек күн сайын жумуш кылатып, ошол жерден элит автосалонун жанына өтөт. Автосалонго күндө бир жолу баш багып, өзүнө жеке автоуну алсам деп, күн сайын эңсеген. Бирок тилекке каршы Алтынбектин такыр чамасы жетпейт эле. Аялдамада такси күтүп күндө ишке жөнөйт. Кээде таксиге дагы берерге акча таппай калат. Эмне кылсын байкуш? Айтор таксиден түшүп, таксиске берер акчасын таппай, чөнтөгүн улам кагып, улам чукулап, акчам жок эле десе, таксист: "Эмне дейсин? Тап акчамды. Тап. Кайдан болбосун тап бер" деп Алтынбектин намысына тие турган сөздөрдү айтып, жулкуп, жер менен жексен кылганга чейин болот. Ошол учурда күтпөгөн жактан Алтынбектин Умар досу келип, таксисти жулкуп, аны күтпөгөн жактан оозго чаап жиберет. "Эй, айдоочу, ошол 20 сом үчүн да ушундай кыласыңбы? Бир момундун даражасы Каабадан бийик турарын билесиңби? Мен сага 200 сом. А менен ушуну алгын да, а бул менен сен тишиңди дарылаткын. Качы ары" деп досун эч качан аброюңду түшүрбө, көтөр башта деп досун ээрчитип, андан ары жумушка жөнөшөт. Күн да ысык. Бирок ысыкка карабастан Алтынбектин иштеген. 2 айдан бери ал элек айлыктарым бар эле. Балким бүгүн берип калса, алайын деген машинама жетип калар эле деген тилеги өтө чоң эле. Жетекчинин астына кирип, ага салам айтып: "Ассаламу алейкум. Урматтуум, күн да ысып кетти. Балким бүгүн айлыгымды берерсиз" десе, жетекчи: "Кел Алтынбек, отур, суудан ич. Андан кийин жай отуруп сүйлөшөбүз." Алтынбек: "Шеф, балким бүгүн айлыкты берсеңиз, эңсеген бир машинамды алар элем" десе, жумушчунун тери кургай электе айлыгын бергенге адаттанган жетекчи айтаар замат Алтынбекке атаган акчасын, аманатын өз колуна тапшырат. Айлыгын алып, сүйүнүчү ич-ичине батпастан кубанып, Алтынбек түздөн-түз автосалонго жетип келет. Өзү каалап жүргөн, эңсеп жүргөн Honda Fit'ти көрүп: "Канчага бересиңер?" деп сурап калат. Автосалондун ээлери: "Машинени 350 миң деп атабыз." 350 миң? А менде болгону 250 миң гана акчам бар экен. Дагы 100 миң жетпейт экен да. Дагы 100 миң. Кайдан таптым? Балким кийин берсем болобу? Десе, "Жок, кийинкиде келиңиз, берем" деп жөнөттү. Жолдон чыгар менен "Ассаламу алейкум" деп Алтынбек баягы эң жакын болгон Умар досун жолуктурат. "Эмне болду досум?" десе, "Ушул
элит автосалонго келгем. Машина алайын десем, акчам жетпей атат. Эмне болду? Канча жетпей атат? 100 000. Жүрчү, ичкери кирип сүйлөшөлү. Сенде 250 000 барбы? Жарайт. Макул. Чечербиз. Жүр досум. Жүр сүйлөшөлү. Ичкери киребиз. Досунун ар кандай иштерине жараган Умар автосалондун ээсин чекеге тартып, иним, досум мен үчүн айрылгыс эң жакын досум. Жанында болгон 250 000 акчасы бар экен. А менин болсо эртеге союш алам деген акчам бар эле. Ошо 100 000 сага берейин дагы, сен болсо ага 250 берем байке. Келиңиз деп ага 250 000 саткандай болгон. Автосалондун ээси менен келишип, макул байке, сиздин айтканыңыздай болсун. Досуңузду шунча сиздей жакшы көргөн адамдар көп болсо экен деп Умар чөнтөгүнөн акчасын чыгарып, санап автосалондун ээсине берди дагы келишкендей кылган деди. Ээси үмүт менен отурган алтындын жанына келип, байке машина жактыбы? Жакты. Түшүң анда келишебиз деп. Бар барака. 250 сизге кетти дейт. Рахмат иним, рахмат деп Алтынбектин кубанычы ичине батпастан сүйүнгөн боюнча максаты орундалып, машинаны минип көчөгө чыгып кетти. Ай машалла, кут болсун деп жигиттер дагы Алтынбекти куттукташты. Ошентип Алтынбек чыгып кеткенден кийин автосалондун генеральный директору келет. Ассаламу алейкум Омар байке, кандайсыз? Кандай шамал учурду? Силер элит деген автосалон ачкан турбайсыңарбы? Азаматсыңар. Машиненин да түрлөрүн көбөйтүп коюпсуңар. Машалла. 2 жыл болду ушул жерде ачканыңызга. Эстедиңизби мени? Эмнени? Кайсыны? Амантурго? Ассаламу алейкум. Амантур? Кандай эним? Не болду? Не кылыш керек экен? Мотор кармады? Карап көрдүңбү? Эмне деди усталар? Мотор? Десе, мотор жаңылаш керек бекен. Амантур, кыскасы, мунул акчаны алгандагы моторуңду бүтүр. А мен болсо тойго шашып атам. Калганын ананраак сүйлөшөрбүз деп Амантурга атаганын берип кетти. Эстедим. Болду. Түшүндүм. Ошону кайтарайын дейсиңби? Машалла. О, жараткан Алла. Досум үчүн 100 000 сом берсем, эч кандай убакытты өткөзбөстөн ордунда кайтардың. Я Раббим Алла. Сага гана мактоолор болсун. Сага.